атағы таш жарған, даңқы баш жарған ақындарыбыздың бір ырсабы менен силер менен учурашкым келип турат. Акын агайларыбыз жазып атат. Арыба кыргыз кутман эл, ааламды көздөй учкан эл. Караңгүн түссө башына кайгысын ичке жуткан эл. Акыйкаттын ачкычын кастарлап бийик туткан эл. Ар кандай заман болсо да аркасын салбай досуна, бооруна бекем кыскан эл. Урматтуу жаштар, биз ушул элдин урпактарыбыз. Амансыздарбы деп мен сиздер менен учурашайын. Бүгүн наркыбызда айтат, сөз оңолмойун өзүбүз оңолбойбуз деп. Сөз өнөрүн аздектеген, сөзгө кызыккан. А дегенде сөз болуп, андан кийин өз, андан кийин көз, анан иш болорун билген, сезген, сөз кудуретине башты ийген жаштар менен жолугуп отурам деп эсептейм. Сөздүн атасы ыр, катасы чыр. Сөз адегенде кулағыңдан бойуңа кирет, бойуңдан кийин оюңа кирет. Анан оюндагысын кылып кетпесин деп, дүйнөдөгү бардык улуттар өзүнүн нарк насилин ошого байлап, укум тукумду тарбиялай баштайт. Мен өзүмдүн сөзүмдө балдардын наркынан баштайлык, анан чоңдун наркына жетебиз. Баарыбыз кыргызча түшүнөбүз отургандар, туурабы? Мен кээде кыргызча сүйлөп, анан кайра кыргызча котороп. Ошого жетпейлик деген мааниде айтып атам. Биз сөздү өлкөнүн президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун идеология жаатындагы 7 указынын тегерегинде өткөрөбүз. Инсандын адеп акылактык жана дене тарбиясын өстүрүү боюнча указ, кыргыз жараны жөнүндөгү указ, Манастын 3 илтигин өркүндөтүү жана жайылтуу тармагындагы указ жана нарк жөнүндөгү указ. Дагы ошол эле указ менен мамлекетибизде кыргыз наркын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын тегерегиндеги иш-чаралар. Мына ушул 5 указды мен 5 жаштагы баланын тили менен баарыңарга жеткиргенге өтө аракет кыламын.